Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Анда эмесе биз 4-чейректин 1 сабагын баштайбыз. Сабак баштаардан мурун кыргыз тили окуу китебибизди алып 131 бетти ачабыз дагы жаңы темага назар таштайбыз. Бүгүнкү биздин жаңы темабыз сүйлөмдүн ээси. Бүгүнкү биздин сабагыбыздагы жаңы лексика. Кедей, шылтоо, кырсык, соодагер, сактап кой, сапардан кайтып келүү, мамиле, экесе төлөө, түшүнөт. Окуучулар ар дайымкыдай эле жаңы сөздөрдү катыштырып, сөз айкашын түзүп дептериңерге жазгыла. Сүйлөм мүчөлөрү сүйлөм ичинде аткарган милдеттерине карай баш мүчөлөр жана айкындоочу мүчөлөр болуп эки чоң топко бөлүнөт. Жана баяндооч сүйлөмдүн баш мүчөсүнө кирсе, аныктооч, толуктооч, бышыктооч сүйлөмдүн айкындоочу мүчөсүнө кирет. Сүйлөмдүн баш мүчөсү менен баяндоочтон турат. Айтылып жаткан сүйлөмдүн башка мүчөлөрүнө баш ийбейт. Сүйлөмдүн ээси сүйлөмдөгү негизги ойду билдирет. Сүйлөмдө ким эмне, кимдер эмнелер деген суроого жооп берет. Төмөнкү сүйлөмдөрдөгү кызыл түс менен белгиленип турган сөздөргө маани беребиз жана аларга суроо беребиз. Балдар мугалимдин аңгемесин аябай кызыгып угушту. Окуучулар жооп жазышты. Бүгүн окуучулар сабакка активдүү катышышты. Сүйлөмдүн ээсинин асты бир түшсүз сызык менен сызылат. Демек, силер көрүп турган сөздөр сүйлөмдүн ээси. Демек, сүйлөмдө сөз болуп жаткан нерсенин атын билдирет. Атоош жөндөмөдө турат, сүйлөмдүн башка мүчөлөрүнө баш ийбейт, ким, кимиси, эмне, эмнеси деген суроого жооп берет. Мындан ары балдар китептин 131 бетин ачып, төмөнкү таблицанын ичиндеги сүйлөмдөрдү окуп, ошол сүйлөмдөрдөгү сүйлөмдүн ээсин табууга аракет кылгыла. Бир кедей товарларын калтырып кетет. Көпөз анын товарын сактап коймок болот. Кедей көпөз сапардан кайтып келет. Кедей көпөз бай көпөздөн товарларын сурайт. Жогорудагы сүйлөмдөрдө ким же болбосо эмне деген суроого жооп берген сөздөрдү белгилеп, дептерибизге көчүрүп жазабыз. Бул сүрөттөрдү карап, эмне жөнүндө сөз болоорун ойлонгула. Балдар, силер көпөз деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Көпөздөрдү кайдан жолуктурса болот? Азыркы мезгилде көпөздөр барбы? Эмесе ушул суроолорго толук кандуу жооп алыш үчүн улуу жазуучу Лев Толстойдун «Эки көпөз» деген тамсилин окуйбуз. Китептеги 3-көнүгүүнү карап, текстти тыным менен окуп, жаңы сөз катышкан сүйлөмдөргө маани бергиле. Көпөздөрдү кандай адамдар деп ойлойсуңар? Эки көпөз. Бир кедей көпөз алыска кетип жатып, сатып жаткан темир товарларын бай көпөзгө калтырып кетет. Бай көпөз анын темир товарларын сактап коймок болот. Кедей көпөз сапардан кайтып келет. Бай көпөздөн товарларын сурайт. Бай көпөз болсо анын товарларын сатып жиберген экен, жок шылтоо таап мындай дейт. Кырсык болуп сенин темириң жок болду. А эмне болду? Мен сенин товарларыңды эгин сактаган кампага катып сактап койгом. Ал жерде чычкандар аябай көп толуп кетиптир. Алар темирдин баарын жеп бүтүрүптүр. Өз көзүм менен көрдүм. Ишенбесең барып кара. Суроо. Кедей көпөз эмне үчүн бай көпөзгө товарын калтырып кетти? Бай көпөз товарды эмне кылыптыр? Кедей көпөз эмне кылат? Улантабыз балдар. Кедей көпөз талашып тартышкан жок. Ал барып караганда эмне ишенем? Чычкандар дайыма темир кемиришет. Мен билем. Кош деп басып кетет.
Ошентип кедей көпөс жолго түшөт. Көчөдө бай көпөстүн баласы ойноп жүргөнүн көрөт. Кедей көпөс баланы эркелетип, колуна алып, үйүнө көтөрүп кетет. Эртеси күнү бай көпөс кедей көпөскө жолугуп, баласы жоголгонун айтат. Кырсык болуп, менин балам жоголду. Сен көргөн жоксуңбу? Уккан жоксуңбу? Анда кедей көпөс айтат. Ананчы, көрбөй эмне көрдүм? Кечээ сенин үйүңдөн чыгып баратып өз көзүм менен көрдүм. Карчыга куш учуп келип, балаңды ойноп жаткан жеринен көтөрүп кетти. Суроо. Кедей көпөс байдын баласын эмне үчүн көтөрүп кетип калды? Бай көпөс эми эмне кылат? Улантабыз. Бай көпөс ачуусу келип, куш баланы калып кете алмак беле? Ушул айтканың уят го дейт. Тичкандар 100 пут темирди жесе, куш деле баланы көтөрүп кетет. Эмнеге таң каласың? Ошондо бай көпөс түшүнөт. Тичкандар сенин темириңди жеген жок. Мен темирди сатып жибергем, 2 эсе төлөп берем. Андай болсо, куш да балаңды көтөрүп кеткен жок. Мен алып кеткем, балаңды берем дейт кедей көпөс. Аягы. Балдар. Эки көпөс мындан ары бири-бирине кандай мамиле кылышат? Кедей көпөс бай көпөстүн баласын алып кеткени туурабы же туура эмеспи? Кандай ойлойсуңар? Өз алдыңарча ой жүгүртүп көргүлө. Балдар, бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Төмөнкү суроону көчүрүп жазып, туура келген вариантты белгилеп, дептерге көчүрүп жазабыз. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү кайсылар? Ошентип бүгүн биздин биринчи сабагыбыз аягына чыкты. Бүгүн биз сиздер менен сүйлөмдүн баш мүчөсү жана ошондой эле жаңы лексикалар менен тааныштык. Үйгө тапшырма. Төмөнкү сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн астын сызып, аларга суроо берип көргүлө.